Урматтуу медакадемиянын кызматкерлери жана студенттер. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндөгү мыйзамын ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында, окуу жайларда 3-март Кыргыз Республикасынын туу күнү жана 5-март Ак калпак күнү белгиленип келет. Жыл сайын бул улуттук майрамдоону медакадемияда салтка айландырып алган. Анда эмесе бүгүнкү иш-чараны ачып берүү үчүн сөздү медакадемиянын мамлекеттик тил жана тарбия иштери боюнча проректору профессор Кеңешбек Бакирбай Чырысовго беребиз. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу кесиптештер, кымбаттуу студенттер, бардык эле көз каранды мамлекеттер сыңары Кыргызстандагы өзүнүн символикалары, көз карандысыздыктын белгилери бар. Алардын эң негизгиси мамлекеттик туу, гимн, герб жана кыргыз элине мүнөздүү болгон адат салттары. Ошондуктан бүгүнкү жыйыныбыздын себеби экөө: мамлекеттик туу жана кыргыз элинин ак калпагынын күндөрү. Андыктан Кыргызстандын мамлекеттик туусуна жана ак калпагына арналган салтанаттуу жыйынды ачык деп жарыялайм. Кыргыз элинин улуттук улуулугун, түндүгүн дүйнөгө мамлекет катары тааныткан Кыргыз элинин туусу көтөрүлүп, гимн жаңырсын. Улуу манасчылардын айтымында илгери ооруган адамдарды манас айтуу менен эмдеп домдогон. Келгиле анда эмесе манас айтып, арууланып алалы. Кыргыз тили кафедрасынын жардамынын негизинде мына медакадемиянын манасчылары сиздердин алдыңыздарда. Aydan ay ötüp, ay mezgili geliptir, ошол кезде er manas, жетке жашы толуптур, koyulan attın çok cindik, çolkoğun çapçaşı bağlandın, şerekeni kim bildi, kaylarına çıplak şaşkan çok, veren çılga gelgende, verenin manas taskan çok, çalılan attın çok cindik, manas attın kim bildi, sevgi caşı gelgende, gülü tutan çok oldu, gülü kırmızı içinde, nunay kırmak çok oldu, nadan gelip sarmazsa, çalılan baldan çıktırgay, atılukta çırlavay, Durbalanı kırpıydın, manastırına bağlıktır, çomaltaydın dalağa, çoldu boyun sağlıktır, Karaklıkay mancudan 80 bala varıktır, 80 gözlüktür kırkına, 85'i balıktır, 80'inin içinde, Osmanlıktın çoğulu, manastır yolun doğru, 80 bala ongodu, kızı tavat koruttu, vergilerdi kordodu. Kırgız ömürü 40-35 kılımga sozulsa, Kırgız kalpagынын ömürü da oşondoy uzak ulamалуу санжыра. Бүгүнкү майрамда карагылачы, Кыргыз жигиттери кандай сулуу, бул албетте калпак менен. Азыр бүгүн калпак кийген инсандарды көрүп, мен абдан сүйүнүп турам. Ушул майрамда гана эмес, калпакты ар дайым кийип жүрсө өтө жакшы болмок эле. Кутман каны эжеке? Кутман таң ишарат.
Sizin oyunuzga men de koşulam, men de özümçü. Suyman Töram. Eşarat, siz bunu menен ne aytmakçısız? Men bugün bul bayramga irmenen keldim. Qanday yer menен keldiniz? Komuşçu degen Urmat Osunovdun irin erdayım. Azamatsız Eşarat. Qanamese Eşarat'ın atkarusunda Urmat Hüseynov'tun komuşçuları. Çekti komşu olmuştu. İncilisi bir çırılgandan yıkçaklar bulmuştu. Tali çaltırgan, senden bugu kambırgan. Uşul sonun boylardı ayıkkan, jandardan kalgan. Oygu gel bir dubayım, oyunan galdınlayın. Oygu gel bir dubayım, oyunan galdınlayın. Dokto goldun gotoyum, çertip kayşı ugayım. Dokto goldun gotoyum, çertip kayşı ugayım. Aşarat бүгін абдан қоз екенсіз. Абдан соңындырдадыңыз. Келіңіз, сіз ырдадыңыз, емен біз қомыз жеп берейлі.
Асман деген сөз Индия тилинде да асман. Кыргыз тилиндеги дүкөн деген сөз Индия тилинде дүкан. Кыргыз тилиндеги гүлдесте деген сөз Индия тилинде гүлдаста. А бирок кыргыз тилиндеги кыргыз калпагы ыры бир аз башкача. Индиялык студенттерибиздин аткаруусунда Мачара Нитештин жана Раш Кумардын атынан кыргыз калпагы ыры сиздерге гүлдесте. Salamat Bey. This is a nice song for your lovely people from the heart of India. Karasam Balkabalistan Kalbage Oshkostosuna Kandastikti Bolegen Karagin Tastukosuna Oshanu Eresin Bolson Oysalum Sadaitarun Magada birdi Bugada birdi Jasabe Kirgiz kapari Bishkekte Delize Jorsunra Arganda Kele Koluma Ardakta sürgün Tiregi Kamamat Yaşanıyor. Thank you. Асманда жарык көрсөң, жылдыз деп бил, ак калпак кийгендерди кыргыз деп бил деп Чыңгыз атабыз айткандай, туузду бийик көтөрүп, калпагыбызды башыбыздан түшүрбөйлү. Баарыңыздарды дагы бир жолу бүгүнкү майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бүгүнкү иш-чарага колдоо көрсөткөндөр, фойе жасалгасын колго алган жогорку окуу жайга чейинки даярдоо борборунун жамаатына, Кыргыз тили кафедрасынын жамаатына жана тарбия иштери бөлүмүнө ыраазычылык билдиребиз. Майрамыңыздар куттуу болсун. Алал ушты атынан аташ керек. Адамсыңды адамча жашаш керек. Жакшы жашоо өзү эле келбей тура, жан дүйнөдө жашаш керек. Жакшы жашоо өзү эле келбей тура, жан дүйнөдө жашаш керек. Дегендей, бүгүнкү майрамыбыз менен кыргыз элинин куттамакчымын. Бүгүн өзгөчө күн, бүгүн Аккалпак күнү дегендей, баарыңыздардын майрамыңыздар менен куттайм. Мен ошондой эле ушул Аккалпак баш кийимибизди сактап, ушуну сактаганга салым кошкон Рысбек Жайбековго рахмат. Аккалпак күнүн бизге кабыл алып бергенине чоң рахмат барыңыздарга. Майрамыңыздар менен. Кыргыз деген кимөсү, айбаты куш ташты жарат мүнөзү, жүрөгүндө жанып турган оты бар. Кыргыз эли чаңалган бирөөсү. Урматтуу кыргыз эли, бүгүн 5 март Аккалпак майрамыңыздар менен. Майрамыңыздар менен.